Саламатсыңар 4 класстын окуучулары. Кандай эс алып атасыңар? Карантиндин эрежелерин баардыгын сактап аткан чыгарсыңар. Албетте, доктурлардын айтканын жасаган эң биринчи ден соолукка пайдалуу. Бул жашоодо эң негизгиси адамда байлык, жыйнаган бал, акча, мал мүлктөн мурда адамга ден соолук керек. Мына ошондой эң керектүү сабактардын бири бүгүнкү темабызда. Бүгүнкү биздин тема дарыгердин кабыл алуусунда. Анда эмесе бардыгыбыз китеп дептерлерибизди алабыз, ыңгайлуу отурабыз, бүгүнкү датаны жазабыз. Чын Куран айынын 16-сы деп дептерибизге жазабыз. Сабактын темасы дарыгердин кабыл алуусунда. Жазабыз теманы, бүгүнкү датаны. Бүгүнкү биздин сабактагы негизги максатыбыз кайсылар? Жаңы сөздөрдөн сөз айкашын түзөбүз. Текстти көркөм окуйбуз. Текстти өз алдынча толуктай алабыз. Эгер ушул нерселердин баарын аткара алсак, бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет балдар. Эми дарыгердин кабыл алуусунда деген теманы карап көрөбүз. Дарыгер ким? Дарыгер бул бардык адамдардын ден соолугуна кам көрүүчү, ден соолугу начарлап калган учурда ага кандай кам көрүү керек жолдордун бардыгын айтып берүүчү адам. Көп учурда дарыгерден коркуп, силер сыяктуу бөбөктөр кээде дарыгердин кабыл алуусунан качкан учурлар болот. Же болбосо ага баруудан дайыма аянып чочулайт. Бул чочулоонун кажети жок. Ооруп калып кыйналгандан көрө дарыгер бизге эң мээримдүү айым. Ушул мейирман айымдардын, мейирман доктурлардын айтканын дайыма дарыгерлердин так аткарсак, анда биз бул жашоодо эң бактылуу балалыктын койнунда чоңоебуз. Эми китебибиздин 131 бетиндеги 2 көнүгүнө карайбыз. 2 көнүгүн иштээрден мурда балдар жаңы сөздөр менен таанышып алалы. 1 көнүгүнө карайлы балдар. 131 бет. Мен слайдка жазбай калыптырмын. Китебиңердеги 130 бетиндеги 1 көнүгүнө карайбыз балдар. Алым жок. Орусча кандай болот экен балдар? У меня нет сил. Азаматсыңар. Дем алыңыз. Дышите. Кызарып калыптыр. Покраснел. Сасык тумоо. Грипп. Тыңшап көрөйүн. Послушаю. Терең. Глубоко. Азаматсыңар. Мына ушундай. Биз мунун ичинде грипп деген сөздү дайыма колдонуп келебиз өз кебибизде. Бирок грипп деген сөз башка орус тили аркылуу кирген сөз болуп эсептелет. Мунун ордуна кыргыз тилинде өзүнүн төл сөзүбүз бар. Сасык тумоо деп айтсак, толук түрдө кыргыз тилинде болот. Эми балдар 131 беттеги 2 көнүгүнү карайбыз. Ал жерде бир канча сөз айкаштары турат. Ушул сөз айкаштарын бириктирип, туура бириктирип, сөз айкаштарын түзөбүз. Мисалы, терең дем алыңыз. Менин алым жок. 3-чү. Алма кызарып калыптыр. Азаматсыңар, терең дем алыңыз. Менин алым жок. Алма кызарып калыптыр. Мына ушундай бири-бири менен туура келген сөздөрдүн баардыгын бириктирип, сөз айкаштарын түзөбүз. Муну ооз-эки гана аткарабыз. Жазуунун кажети жок балдар. Эми кийинки өтө турган темабыз. Көнүгүбүз. 131 беттеги балдар дарыгердин кабыл алуусундагы бала турат экен балдар. Бул жердеги диалог түрүндөгү текст экен. Бул текстти ролдоштуруп окушубуз керек. Эгер силердин жаныңарда апаңар, же атаңар, же эжеңер, же иниңер болсо, биргеликте ролдоштуруп окусаңар болот. Мисалы кантип? 3 көнүгүнү дарыгердин кабыл алуусунда мынтип окуйбуз. Кечиресиз. Кирсе болобу? Кириңиз, отуруңуз. Сизге эмне болду? Доктор, башым ооруп жатат. Алым жок. Качантан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү?
2 күн болду. Тамагым ооруйт, түшкүрөм, жөтөл да бар. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен. 38 градус. Келиңиз, тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасыктуу моо тийген. Дары жазып бересизби? Мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз, төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келесиз. Макул. Рахмат, жакшы калыңыз. Саламатта барыңыз. Мисалы мына ушундай түрдө үйүңөрдөгү бир туугандарыңар менен, же атаңар менен, же апаңар менен диалогду окуусуңар. Так көркөм окуганга аракет кылабыз балдар. Эми 132 беттеги 4 көнүгүнү карайбыз. Биз окуп бүткөн тексттин эле аягында турат. Не деп турат? Суук тийгенде кандай абалда болосуңар? Жазгыла дейт. Бул жерде үлгү менен берген китебиңерде. Үлгүдө турат. Өзүмдү начар сезип турам, башым ооруп жатат, алым жок, тамагым ачышат, жөтөл да бар, этим ысык, 38 градус. Мага суук тийген окшойт. Мына ушундай сыяктуу кайсыл ушул сөздөрдү катыштырып жазасыңарбы, же суук тийгенде адамдагы кандай ден соолугунда өзгөрүүлөр болот, мына ушул өзүңөрдөгү болгон сезимдерди ооругандагы ошол абалдарды жазгыла. Оболу эч ким оорубасын балдар, туурабы? Бирок ооруган учурда кантип ооруп жатканын дагы кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы, керек болсо башка бир өзүңөр өздөштүргөн, балким англис тилинде, балким дагы башка өзүңөргө жаккан кайсыл тилди жактасаңар ошол тилде айта алуу дагы бул чыгармачылыкты талап кылат балдар. Эми карайбыз балдар. Силер мындан кийин аткара турган эмнебиз бар экен? Бул азыркы өзүңөр кандай абалда боло турганыңарды эмне кыласыңар? Дептериңерге сөзсүз түрдө жазасыңар. А мага болсо жөнөтөсүңөр сүрөткө тартып. Эми силер менен доктор эже деген ырды угабыз балдар. Мынакей балдар, доктор эже деген ырды уктукпу? Докторлор кандай экен демек? Көрдүңөрбү, кичинекей бала бакчанын бөбөктөрү ырдап жатат. Доктор эже жакшы экен деп. Ооба, албетте ооруп калуудан сактануу керекпиз. Кандай болуш керек балдар күнүгө ал үчүн? Жакшы тамактануу керек, өздүк гигиенаны таза сакташ керек. Эртең менен
тишти жууш керек, кечинде жатаардын астында тишти жууш керек. Дайыма тамактанаардын алдынан колду таза жууп жүрүш керек. Айрыкча бүгүнкү күндө мына ушул эрежелерди так сактоо бизге милдет дагы парз болуп жатат. Андыктан балдар эч качан оорубагыла, ден соолукта болгула. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Жаккан болсо, китебиңердин 132 бетиндеги 5-көнүгүүнү иштейбиз. 5-көнүгүүнү кантип иштейбиз? 5-көнүгүүдө кызыл менен жазып койгон айыл деген мүчөсүн коюп жазгыла дейт. Ар бир сүйлөмдүн аягына айыл мүчөсүн коюп жазабыз. Саламатта калгыла. Саламатта калгыла балдар, эч качан оорубагыла.